Ay. Жамгыр жауып атат. Эшиктерди шыпырайын дедим эле. Маалим үйгө кирейин. Ушул коронавирустагы күйгүздө карантинде отура бери үйүм баардыгын жалгатып бүттүм. Эмне иш кылам? Көчөнү шыпырайын десем жамгыр жаап атат. Өткөндө Күкүч мага Инстаграмдан сунуш берди эле. Сунуш жазып, холодный контактка чыгайын. Онлайн партнер издейм. Маселе такшы болду. Мынакей менин сунушум даяр болду. Так, текшерип алайын. Саламатсызбы, менин атым Элима. Биринчи вариант өзүңүз үчүн жазылып, так. Экинчи вариант кошумча акча кантарга катталып. Мынакей 1 сааттын ичинде 100 сунуш жаздым. Мен молодецмин, мен кыйраттым. Эми Күкүч айткандай 100 сунуштун ичинен бирөөсү жок дегенде иштейм деп келсе, мен абдан бактылуу болдум. Азыр эле жеге жазып көрөйүнчү. Менин инстаграмыма чыгарып берсе керек. Эле же саламатсызбы? Мен сиздин инстаграмыңызды дайыма окуймун. Аябай сонун сабак өтөсүз да. Мага жардам бериңизчи. Мен заблок болуп калдым эле. Салам. Магачы эмне үчүн Instagram сени блокировать этип койду? Мен эчтеке кылган жокмун. Инстаграм өзү эле заблок болуп коюптур. Түшүнүктүү. Анда көп сунуш жазган экенсиң да, блокировка болсо. ооба, сообщение жаздым эле, сунуш жаздым эле. Кечиресиң, бирок мен ача албаймын. Ачкыда мен Инстаграмдын кожоюну эмесмин да. Уже кеч болуптур, блокко түшүпсүң. Же анда мен эмне кылам? Мага туураныч жардам бериңизчи, пожалуйста. Эмне кылмак элем? Мен сага окшогондорго жолу жазгам Инстаграмда чектөөгө кантип түшпөйүн деген. Ошону сатып алып, окуу, эч качан окуу түшпөйсүң.